Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Студияда Бурмагүл Чабдарова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүз элдик курултайды өткөрүүгө аймактардагы даярдык кандай жүрүп жатат, дал ушул маселенин тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студияга келген меймандарды алгач сиздерге тааныштырып коеюн. Талас райондук мамлекеттик администрация башчысы, акимдин биринчи орун басары Жолдошов Адилет Айдарбекович биздин студияда. Ошондой эле Кара Суу айылдык кеңешинин төрагасы Самсиев Байызбек Дүйшөнович. Мындан сырткары Көгөй айыл өкмөтүнүн жаштар комитетинин төрагасы Бетенов Рысбек Акылбекович биздин студияда. Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келипсиздер. Белгилүү болгондой, мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык, мына 25 ноябрда биздин өлкөдө ошо элдик курултай өткөнү турат. Негизги максат бул элдин үнүн угуу, элдин үнүн угуп, ошол аймактардагы элдин көйгөйүн бир мындай бир жеткирүү болуп турат да. Анан бул жагдайдан алганда ошо элдик курултайга аймактардагы даярдыктар азыртадан кандай жүрүп жатат? Өзүңүздөр билесиздер, бул баягы элдин гана эркине жараша иш болгону турат. Алгач ушул элдик курултайларга даярдык маселесине келгенде биздин жергиликтүү бийлик, аткаруу бийлиги ошол көмөк көрсөтүү гана жагдайында милдеттендирилди да. Адилет Айдарбекович, кандай бир көмөк көрсөтүп даярдыктар жүрүп жатат? Сөз жогоруда белгилеп кеткендей, ошо президенттин жарлыгы чыккан, ошого жараша тийиштүү буйруктар түшүп, бүгүнкү күндө Талас райондук мамлекеттик администрацияда жумуш топ түзүлгөн, буйрук ошо жумуш топтун негизинде календардык план бар. Ошо планда кандай иштер өтүш керек, ошонун негизинде иш жүрүп атат. Бүгүнкү күндө Талас райондук мамлекеттик администрациясында 2 жолу жыйын болуп, айыл өкмөт башчыларын, жергиликтүү кеңештин төрагаларын, жарандык активисттерди, жаштарды, аксакалдар баарын чакырып түшүнүштөр жүргүздү. Жергиликтүү бийлик эмнеге милдеттүү, айылдык кеңеш эмне жумуш алып барат, баарын бир эмес 2 сериядан окутуп үйрөттүк. Жергиликтүү бийликке эч кандай ички ошо делегаттарды тандоодо, шайлоодо аралашпоосун толук түшүндүрүп бүттүк. Себеп дегенде президент талабы ушундай болуп атат. Жөнөкөй элден, жарандардын катарынан келип көйгөйдү угам деген бир талап койгон. Ошонун негизинде жергиликтүү бийлик болгон уюштуруу маселесин, залдарды бөлүп берүү, ошолордун помещение жана башка маселелерди уюштуруу маселени карайт, башка уюштуруу маселеден башка маселесине кийишпөөсү, аралашпоосу толук түшүндүрүлдү. Себеп дегенде ошо президенттин талабы ушундай, жөнөкөй жарандардын көйгөйүн уккусу келип атат. Ошону биз аткаруу бийлик катары ошонун үстүнө иш алып баратабыз. Бүгүнкү күндө календардык план менен кетип баратабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 15 октябрга чейин ошо окуу иштери, түшүнүү иштери толугу менен бүтүш керек болчу. Азыр эми 15 октябрдан 23 октябрга чейин жерлерде жана жергиликтүү делегаттарды шайлоо өнүкүттүү башталат. Байызбек Дүйшөнович, ушул жагдайдан алганда ошо элдик курултайды уюштуруп өткөрүүдө мындай бир жоопкерчилик айылдык кеңештерге көбүрөөк жүктөлүп жатат да. Анан ушул жоопкерчиликти кандай бир сезип жатасыздар? Сиздердин мындай алгачкы иш аракеттериңиздер эмнеден башталды? Ушул айрыкча ошо элдик курултайды уюштуруп өткөрүүдө мындай бир жергиликтүү аймактын элине мындай бир маалыматтык түшүндүрүү иш чараларын жеткире алдыңыздарбы? Биздин жергиликтүү кеңеште айыл жерлеринде жумуш топтор түзүлүп, биздин Кара Суу айыл өкмөтү, Кара Суу айылы бир айылдан тургандыктан биз 3600 жашоочу бар. Ошондуктан ал жерден бизде 40 өкүлдү шайлоо тарызы каралган. Кудай буйруса мынакей азыр бизде ошо жумуш топтор түзүлүп, ошо элдер менен иштөөгө, туура маалымат таратууга жана жеткиликтүү түшүндүрүү иштерин аткарууга атайын ошо жумуш топтор түзүлүп, анын көптүгү эле жумуш топтун өзөгүн көбүнчө жергиликтүү кеңештин депутаттары түзүүдө. Кудай буйруса ошол маалыматты так берүүгө жана ошо өкүлдөрдү чогултуп, ошого элдин көйгөйүн алып чыгууга мындай багыт берүүдө жакшы иштерди уюштуруп атабыз. Кудай буйруса эртең 15 октябрдан баштап ал иштерди уже биз уже айылды 3 кварталга бөлүп, ошо квартал боюнча иш алып барууга даярбыз. Кудай буйруса жумуш топ түзүлгөн, даяр, баардыгы жакшы.
Ушул элдин үнүн угуу, элдин арасындагы ушундай бир көйгөйлөрдү мындай бир президент, мамлекет башчысы мындай бир элдин оозунан угайын деп жатат да. Бүгүнкү күндө Ырысбек мырза, айтсаңыз, бул жагынан алганда ушул жергиликтүү шайланып бара турган делегаттардын жоопкерчилиги кандай болушу керек? Бул азыр шайланып аткан делегаттардын жоопкерчилиги өтө чоң да. Себеби дегенде ушу бараткан делегаттар айылдагы карапайым элдин көйгөйүн көтөрүүсү зарыл да. Анан мен ойлойм, бир эле ар бир айылда эле эмес, ошондой эле тегерек четтеги райондун көйгөйүн, областтын көйгөйүн көтөрө билсе бараткан делегаттарчы. Ошондой эле ырсалды ынтымактайт. Ар бир айылдын маселесин айта берсек, мен ойлойм, көп айыл бар. Ар бир айылдан 2 адамдан барса деле баарына сөз тийбей калышы мүмкүн да. Анан ошого байланыштуу көтөргөндө маселелерди мына жалпысынан областтын деңгээлиндеги маселелерди, район деңгээлиндеги маселелерди көтөрсө жакшы болот деген ойдомун да. Анан ошондой эле бизде азыр иш-чаралар жүрүп атат. Ошо ар бир айылда, ар бир үйгө жеткиргенге аракет кылып атабыз. Ушундай курултай болуп атат. Курултайдын максаты элдин үнүн угуу. Балким бир сунушуңуздар барбы, балким бир өтүнүчүңүздөр барбы, даярданыңыздар, жакында делегаттар шайланат деп. Анан ал делегаттар буйруса, ошо бара турган айылдан 2 кишини шайлайт деп, ошо маалыматты азыр элге терең сиңирүүгө, терең жеткирүүгө аракет кылып атабыз. Мына эртеңден баштап, 15 октябрдан баштап ошо жергиликтүү жамааттык баягы жыйындар өткөрүлүп, ошо делегаттарды тандоо боюнча алгачкы аракеттер башталат да. Анан бул бир өзүнчө бир түйшүк жаратат да. Ошол жерди уюштуруп өткөрүү, алардын мындай бир үнүн угуп, анан тиешелүү делегаттарды тандап алуу шарттары кандай болуп жатат, Адилет Айдарбекович? Шарттар азасында бизде прогноздор бар. Сурашып жатабыз айыл өкмөттөрдөн, айыл өкмөт башларынан, жергиликтүү кеңештин төрагалары менен байма-бай байланышып туруп атабыз. Себеп дегенде бирден баса ойлоп кетчү нерсе, ушул жергиликтүү жанагы жамааттарды бөлүп атпайлыкпы? Көчөлөргө, округтарга, аймактарга, кварталга, жана башка ушу айгерки айылдарда билесиздер өзүңүздөр, жамаат бөлүктөр бар. Жана биз койгон талап ошол мамлекет жана түшкөн жободо өзгөртүүсүз 5000 калкка чейин 40 жергиликтүү делегат, 5000 ашса 50 делегат болот. Ошону айлык ылайыктап бөлүп алууга деген сунуш бергенбиз. Бүгүнкү күндө уюштуруу маселесинде активдүү кызыккан тараптар көп. Бирок ошол айтып кетчү нерсе, прописка маселеси берде каралбайт да эч кандай. Ошол аймактын актив жараны болсо, алдагы ошо оюн билдирип, ошол аймак үчүн күйүп ышып, ошол аймак үчүн бир жакшы салымдарын кошуп жүрсө, анын да толук укугу бар делегат болуп шайланганга. Жана ошондой эле ошол айыл аймакта туулуп, бирок бүгүнкү күндө шаарда жана башка чет жакта болсо, ошол киши да келип делегат болуп шайланганга укугу бар. Ошону биздин жергиликтүү бийликтен талап кылганыбыз болгону маалыматты толук жана туура жеткизүү максатта. Ошо ар бир жаран укпай калдым, билбей калдым. Мен эртең ошо делегат болуп шайланмакмын дегенден калып калбаса экен деген үмүттө иш алып барып атабыз. Уюштуруу маселеси биздин негизи бүгүнкү күндө маалымат толук жеткизүү. Калган жоопкерчилик өзүңүз жогоруда белгилегендей жергиликтүү кеңеште болуп атат. Себептен ошол ар бир жамааттын жана жумуш топто төрага болуп, бул ошо жергиликтүү кеңештин депутаты эсептелет. Теги республикалык делегат шайланганга чейин. Анан ошонун негизинде бүгүнкү күндө жумуш өз нугунда жүрүп атат деп биз баа бере алабыз. Бүгүнкү күндө ошол баягы алдын ала даярдыктар жүрүп жатат, тиешелүү бир окутуулар жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттарын, жергиликтүү айыл өкмөттөрүн, ошол эле жергиликтүү аймактарда кызыктар болгон адамдарга мындай маалымат жеткирүү, же болбосо ушул элдик курултайды өткөрүүнүн тартип шарттары тууралуу кеңири мындай бир маалыматтар жүрүп жатат да. Байызбек Дүйшөнович, сиздердин Кара-Суу айылдык кеңешинин мисалында биздин айылдык кеңештер ошол эле көчө болуп бөлүнүп, баягы жергиликтүү жамааттык жыйындарды өткөрүп, делегаттарды тандоого мындай бир маалыматтык жагынан жетиштүү деңгээлде даяр болуп калыштыбы? Музыкалык мектепте чоң жыйын болуп өттү. Ошол курултайын өткөрүш боюнча окуулар болду. Ошол окууга да биз өстүн ушул айылдан ыктыярдуу кызыктар болгон жарандарды чакырып, айыл башчысы, айылдык кеңеш депутаттары жана ошондой эле кызыктар жарандарды чакырып, аларга да кече окууда түшүнүктөрүн алып толук маалымат берилгендей болду. Андан тышкары дагы өзүбүз дагы айылдан ошол чакырылган өкүлдөргө же кызыктар болгон жарандарыбызга дагы өз дагы толук маалымат берип, ошол элдин ортосундагы жаракка кетпеш үчүн ынтымакташып,
бир демилгени алып чыкканга бир багыт түзүп берип, ошо эл менен тыгыз байланышты иш алып баратат түшүндүрүштөрүндө. Баягы сыртта жүргөн биздин ошо сиздердин айылдаштарыңыздар ушундай бир маалымат өз учурунда жетип атабы? Кийин Адилет Айдарбекович айткандай мындай бир биз да катышат элек, барат элек, делегат болот элек деген пикирлер кечигип калбайбы деген суроо да. Туура айтасыз. Бул жерде биздин да сыртта жүргөн Россияда, Бишкек шаарында, Талас жергесинде жашап аткан мыкты эр азамат айыл чоңдарыбыз бар. Аларга да толук маалымат жеткирдик. Азыр мына техниканын өнүккөн заманында ар кандай группалар менен чакырууларды жөнөтүп, анан тышкарыда түсмөсөздөр менен байланыштар менен түз байланышып, аларга чакырууларды берилип, туура мында катышып берүүгө жана өздөрүнүн салымын кошууга, түздөн түз байланыштырууга шарттар түзүп берип, Кудай буйрса барына толук маалымат берип атабыз. Чакыруулар барды барына. Ошолордан пайдаланып дагы биздин Кара Суу айылынын сыртта жүргөн эр азаматтарына дагы бир чакырып айтып кетмекчи элем. Кудай буйрса ошо элдик курултайга активдүү катышып берүүсүнө жана ушул элдин көйгөйүн жана ушундай эле республикалык курултайга барууга дагы бир жолу катышып берүүгө чакырып кетмекчимин. Адилет Айдарбекович, бүгүнкү күндө ошол делегаттарды тандоодо ошол эле гендердик же болбосо этностук жагдайларда мындай бир эске алынганда, ушул жагынан алганда мындай бир маалыматтык түшүндүрүү иш-чаралары барбы? Ушуну мындай бир жергиликтүү жамааттар сезип жатабы? Баягы кийинчерээк мындай бир туура эмес болуп калыптыр дегенден мындай алдын алуу аракеттери кандай? Биз ошо жана жогоруда айтып кеткендей, райондук мамлекеттик администрацияда 2 жолу окуп түшкөндө негизи жободо ошол гендердик балансты сактоо сунушталат дейт. Так болуш керек, сунушталат деп. Бирок ошол жергиликтүү кеңештин төрагалары менен ошо активдүү жарандар менен баштан эле позицияны туура койгонго аракет кылдык. Ошону кандай болбосун эске алууну унутпаңыздар. Себеп дегенде жалаң эле ошол жерге отуруп алып 50 эркек адамдар чечип, мырзалар чечип койбосун, 50 аялзат чечип койбосун деп мага аралашып болуш керек. Себептен көйгөй бар окшош болбойт. Ошон үчүн ошо айылдын жараны болгондон кийин ошол айылдагы апалар да, эжелер да өзүнүн оюн айтканга укуктуу. Ошол эле аталар, жаштар биз болушунча жалган гендердик эмес, ушул возрастной жакка да көңүл буруп сунуштадык. Себеп дегенде баягы ар тармактан болсо бир жакшы көйгөйлөр чыгат деген сунуш бар да. Себеп дегенде мо көйгөйдү койгондо дагы маселени коюп атабыз. Реалдуу чечиле турган көйгөй койсо. Себеп дегенде кээки көйгөйлөр район деңгээлинде, област деңгээлинде чечилчү көйгөйлөр бар. Кээки көйгөйлөр бар, бир ишке ашпай турган. Ошон үчүн колдон келишинче мындай көз жете турган реалдуу көйгөйлөрдү сунуштап берсе деген максатта айттык. Эми бүгүнкү күндө гендердик жактан Талас районунда өсүп келгенде этнос жактан көйгөй жок. Себептен бизде 99% жаран бир улуттун жаранын түзөт. Бизде ошо гендердик маселе бар. Гендердикти ошо баары туура түшүндү. Айылдык кеңеш төрагаларда анткени баягы билесиздер, жергиликтүү кеңешке шайлоо өткөндө бул гендердик балансты жакшы түшүнүп алышкан, баары жакшы түшүнөбүз. Ошонун негизинде бүгүн баардыгы бир добуштан колдоп, баары туура эле түшүндү. Себеп дегенде анан мен учурдан пайдаланып ошо айылдагы эже апаларды бизде билесиз, баягы менталитетке жараша баягы эже карындаштар, эже апалар көп аралаша бербейт. Ошон үчүн чакырат элем. Жакшы көйгөйлөр болсо, жакшы маселе болсо, алар да келип оюн айтып ушул элдик курултайга бир активдүү катышып берүүбүздү чакырат элем. Рысбек мырза, ушул элдик курултайды өткөрүүдө мындай бир өзүңүз өкүл болгон ушу жаштар комитеттери, ардагерлер уюмдары, аялдар уюмдарына, деги эле баягы коомдук уюмдарга, коомдук фонддорго мындай активдүү иш алып барып аткан ошол фонддордун, уюмдардын өкүлдөрүнө мындай бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Анткени алар өз ойлорун буга чейин баягы областтык деңгээлде, райондук деңгээлде, айыл өкмөттүн деңгээлинде баягы айтып жүргөн болсо, бүгүнкү күндө ошол адамдардын мүмкүнчүлүгү бул баягы республикалык деңгээлге чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Ушул жагдайдан алганда сиздердин ушул аймактын Көйгөй айыл өкмөтүндөгү активдүүлүк кандай болуп жатат? Айрыкча ушул элдик курултайды өткөрүүдө да, ошо элдик курултайга катышып үнүн угузууда мындай активдүүлүк кандай? Бизде айылда жаштар аябай активный да. Бизде бир эме бар. Айылыбыз көбүнчө эле бир уруунун же бир айылда постоянно жашаган эл эмес да.
биз шаарга жакын болгону биздин калкыбыз бат-бат оюшуп турат да. Бирөөлөр көчүп кетет, бирөөлөр көчүп келет. Ошого байланыштуу аябай активный балдар бар да. Ошо шаардын деңгээлинде иш алып барып жүргөн балдар бар, айылында жашап. Өзүбүздүн айылыбызда дагы аябай активный балдар көп. Буга көрсөткүч көп деген айылда ошо именно жаштардын инициативасы менен иштер көп жүрөт да. Эми анын баарын эзептеп отурбайбы. Айтып кетейин дегеним, биз азыр ошо бардык ким НПОдо мурда иштеп жүргөн болсо, кимде ошо жаштар уюмунда bizde да балдар бар. Ошолордун баарын делегатка чакырып атабыз. Ошондой эле аларга да сунуш кылдык. Ар бириңиздер отуруп өзүңүздөрдүн көйгөйлөрүңүздөрдү, көз карашыңыздарда bizde айылда эмнелер оң жагына жылса же бир иштер жылыш болсо, айылыбызга жардам болот деген ой пикириңиздер бар болсо, ошону сунуштаңыздар деп ушундай чакырып атабыз да. Анан Кудай буйруса делегаттарды шайлап аткан күнү дагы бир сыйра чакырып кетебиз. Анан делегаттар шайланып келип республиканын курултайына кетип атканда дагы жалпы айылдан сунуштамаларды алып буйруса ошонун баарын талкуулап ошол жака жөнөтөбүз деген үмүттөбүз, Кудай буйруса. Байызбек Дүйшөнович, мына эртеңден баштап биз ошол жергиликтүү жамааттык жыйындарды өткөрүп, делегаттарды тандоо боюнча аракет башталат деп атабыз да. Анан ошо делегаттарды тандоодо дагы мындай бир аймактарда нараазычылыктар болушу мүмкүн да. Же болбосо мындай бир ушулар шайланып калды, жок, булар кириш керек эле деген баягы айыл болгондон кийин жергиликтүү жамааттарда мындай бир ар түрдүү пикирлер болушу мүмкүн да. Ошол жергиликтүү жыйындарды өткөрүүнүн тартиби кандай болот? Кудай буйруса мына эртеңден баштап жергиликтүү жыйындарды ачык айкын өткөрүш керек да. Себеби ошол айылда мен барам деп турган өзүн көргөзгөн же болбосо ошондой жана башка жаран көргөзгөнгө укуктары бар. Ошол жерде актив ачык айкын болуш керек да. Бул жерден эртеси күнү мен бармакмын, бара албай калдым, же болбосо мен көрсөтпөй калдым дегендей нараазычылык болбош үчүн ошол жалпы эл менен тыгыз байланышып, ошо маалыматты биринчиден толук жеткизе билсек жалпы элге. Ошол жерден көйгөй чыкпайт болуш керек деген ойдобуз да. Себеп дегенде баары маалыматка толук катышып, жыйынга толук келген кишилер ошол өзүнүн оюн толуктуу айтып бере алып, өзүн көрсөткөнгө жана дагы татык инсандар көрсөткөнгө бир жакшы өбөлгө түшөт дагы. Жергиликтүү бийлик менен элдин ортосунда нааразылык пайда болбош үчүн ошол эл менен тыгыз байланышта жана ошол жыйынга элди толук катышып беришти талап кылынат да. Антан ошол жөнүндө да бизде дагы мындай жакшы пландар иштеп чыкканбыз. Эл менен кандай иш алып баруу жөнүндө нараазычылык жаралбаш үчүн Кудай буйруса ошол биз түзгөн иш пландардын негизинде мен ойлойм нараазычылык жаралбаш керек деген ишенимдебиз, Кудай буйруса. Адилет мырза, ошол жерден жергиликтүү ошо жыйындарды өткөрүүдө мындай бир тартип кандай болот? Ошо жыйынды өткөрүүнүн тартиби мындай бир келечекте баягы карама-каршылыктарды пайда кылбай турган жобо бар да, тиешелүү иштелип чыккан. Мына ушул тууралуу да маалымат бере кетсеңиз. Жалпы жобо чыккан. Жана жогоруда айтып кеткендей 5 жана 11 адам үчүн жумуш топ түзүлгөн. Ошол аймактын биз ошо жергиликтүү кеңештеринде сурап атабыз. Түзгөн ошо аймак округ кылып түзсөңөр. Кыргыздын кандай сен уруу деген түшүнүк такыр болуш керек. Такырга жол болуш керек. Себеп дегенде негизи түшүнбөстөр, калыстык ошол жерден жок болот да. Ошон үчүн аймак бөлүнсө. Уюштуруу маселесинде жободо ошол жерде гимн тууралуу да толук жазылып берген. Негизи өзү билесиз, ар бир жыйын гимнден башталыш керек Кыргыз Республикасында, бирок ошого карабастан ошо жобо ошого чейин майда орусча айтканда мелочи жазып бергенде, ошо кеңештин төрагалыгы алып баргандан кийин катчылык болот, сөзсүз түрдө катчы протоколун алып барып, жергиликтүү жана жамааттардын делегаттарын шайлаганда ошо протоколдун анкетасын толтуруп, протоколдун негизинде 5 ноябрга чейин республикалык делегат шайлаганга ошол протоколдон өткөзүп берет. Ошого чейин так көрсөтүлгөн жободо. Анан кийин ишти алып баруу ошо айыл кеңеш төрагасына жүктөлүп атпайбы? Ошо биринчи жыйынды алып баруудагы жергиликтүү кеңеш төрагасына жүктөлгөн. Арде 6 маселе коюлат. Ошо 6 маселенин биринчи, экинчи маселесин жергиликтүү кеңеш төрагасы карап берип, биринчи демесин анан ошо эң улуусуна өткөзүп берет да. Ошого чейин жазылган. Бүгүнкү күндө баардыгы толук түшүндү. Биз калган төрагалар менен тыгыз байланышып, баягы колу бошобой калган, убагында келип алган телефон менен байланышып, өзүнчө чакырып да актуальный иш алып барып атабыз. Эгерде маселе жаралып калса, тезинен байланышып, биздин жана жумуш топко түшүнүштөн жерине жүргүзүп атабыз да бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө ушул мына эртеңден баштап жыйындар башталат деп атабыз. Мындай бир уюштурууда ошол көчө болуппу же округ болуппу, мындай бир уюштуруп өткөрүүдө, элди чогултууда мындай бир көйгөйлөр орун албайбы?
Байызбек мырза. Орун албаш кетти деп ойлойбуз. Себеп дегенде ошол бизден жумуш топто жүргөндө көбүнчө эле жумуш топтун өзөгүн жергиликтүү кеңеш депутаттары жасап, анан бул жерден биз ошол алдын ала ошондой көйгөй жаралбаш үчүн актив жарандарыбыздан дагы ошол жана жумуш топтон дагы кварталга бөлүнүштүрүп, саатын болжолдоп, каерде чогулабыз, ошол жерин аныктап, тактап, убактысына чейин баарын так бөлүштүргөнбүз. Кудай буйрса эртеңден баштап ошо ишти кылып турабыз. Бул жана көйгөй жаралбаш кетти. Анткени биздин айылыбыз компактный бир айылдан тургандыктан өкмөтүбүз элдин баардык толук маалыматтары жетти, баардыгы күч чыгып атат. Кудай буйрса активдүү катышат деген жарандар баардыгы бир добуштан көтөрүп атат колдорун. Кудай буйрса андай маселе жаралбайт деген ойдобуз. Рыспек мырза, ушул делегаттарды тандоодо да биз баягы мындай бир көнүп калганбыз. Айыл аймактарда активдүү жарандарыбыз бар, жарандык активисттерибиз бар да, баягы дайыма кол көтөрүп көйгөйдү чыгарып келген. Анан бул эми баягы республикалык деңгээлде элдик курултай болуп жаткандан кийин ошол мындай жергиликтүү деңгээлден көтөрүлүп, мындай бир республикалык деңгээлдеги мындай бир көйгөйлөр көтөрүлүшү керек. Мамлекет башчыбыз ошондой көйгөйлөрдү, же болбосо ошондой элдин үнүн угуш керек деп жатабыз да. Анан ушу делегаттар шайланып бара турган, бул эми түздөн түз элдин арасынан чыга турган делегаттарыбыз ушуга даярбы бүгүнкү күндө? Негизи мен ойлойм, Кудай буйруса, ушунча чоң эме болуп аткандан, курултай болуп аткандан кийин ушундай маалыматтык ошол жоопкерчиликти сезип жатабы бүгүнкү күндө биздин делегаттар? Ошол боюнча мындай болуп атат да, азыр биз ар бир үйлөргө, ар бир кишиге жеткиргенге аракет кылып атабыз да. Неге дегенде, ошончо эл чогулуп, ошончо мамлекеттик деңгээлде президентибиз өзү отуруп угуп атса, анан мен кошунам огород менен деп болбогон спорлорду айтпай, мындай жакшы маселелер менен барат го деген үмүттөбүз. Себеби эне түшүндүрүп атабыз да. Ал жерде көп киши болот, Кудай буйруса. Ал жерде президенттин өзүнө айтылат, президентибиз балким ошону өзү личный контролго алабы ошол маселелерди. Эми ошондой чоң нерсе болуп аткандан кийин жашынакай чоң маселелер менен барабыз деген таристе азыр эми түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Адилет мырза, кандай болгон күндө да биздин ошо элдик курултайга бара турган делегаттарыбызга ошол жерден сөз тийип калабы же сөз ала албай калабы, бирок баягы жергиликтүү жамааттардын, жыйындардын, жергиликтүү курултайлардын баягы тиешелүү протоколдук тапшырмалары кошо барат деген баягы тартип бар да, ушундай. Ошол көйгөйлөрдү, ошол протоколдук таризде кабыл алынган 3 көйгөйдү тандоодо дагы мындай бир ошо делегаттарыбыздын мындай багыт берип, же болбосо ошонун жергиликтүү айылдык кеңештердин баягы депутаттарынын баягы суроо талаптары болобу, же алар жакындан билип жүргөн көйгөйлөрдү көтөрүүдө мындай бир абал кандай болот? Ушул жагдайдан алганда жогоруда өзүңүз белгилеп кеткендей баягы ишке ашпай турган сунуштарды айтылып калышы мүмкүн. Же болбосо ошол жерге барган биздин делегаттарыбыз башка жеке кызыкчылыктан да суроолорун берип калышы мүмкүн да. Ушул жагдайда абал кандай болот? Ошол аябай жакшы суроо болду. Себептен республикага 1700дөн ашык делегат барат. Ар бирине убакыт жетпейт, физикалык жактан дагы. Ошон үчүн жана талап көйгөй коюлганда ошо 50 жана шайланганда 40-50 делегаттын арасынан өтүп турган берилет. Эгерде микрофон тийип калчу болсо дагы ошол жараныбыз делегаттан наказалаш керек. Өзүнүн жеке көйгөйүн, башка маселеси эмес. Ошол көрсөтүлгөн 3 көйгөйдү айтып бериш керек сөзсүз түрдө. Бар болуп, ана микрофон тийгенде башка нерсени айтпаш керек. Ошо жалпы делегаттарга биз багыт берүүчү орган биз болуп атабыз, түшүндүрүш керекпиз да. Анан берген жергиликтүү бийлик аралашпайт деп атпайбы? Эч ким аралашпайт. Ошо айыл өкмөт башчысы, жамааты мындайча жалпак сөз менен айтканда, ошо 3 көйгөйдүн бир көйгөйү ошо айыл аймактын айыл өкмөт башчысы өзү болуп калышы мүмкүн. Ошол киши иш алып бара албай атат. Биздин бир көйгөй ушул деген маселени коюп коюшу мүмкүн да делегат. Ошон үчүн президенттин угамдап аткан себеби ошол. Мен ошентип ойлойм, ушуну баа берип, ошон үчүн баягы реалдуу маселелерди койсун деп биз сурап аткан себеби ошол. Болгондо болсо баягы шайлоого чейин айыл өкмөт башчысы ошо айылдагы может эл билбеген көйгөйлөрдү сунуштап коюуга болот, бирок ошол күнгү чогулушка катышып, өз оюн айтып, өз пикирин айтып, сунуш бергенге анын эч кандай укугу жок. Ошон үчүн 50 делегат шайлап өздөрү отуруп алып, алардын көз карашына көйгөй кайсы. Себеп дегенде аткаруучу бийликтин көз карашында көйгөй башкача болушу мүмкүн. Жергиликтүү жөнөкөй жарандын, жөнөкөй тургундун көйгөйү такыр башкача көрүнүшү мүмкүн.
ошон үчүн президентибиздин тапшырмасы ошо жараныбыздын карапайым элдин бир көз карашында көйгөй эмне экенин көргүсү келип атса керек деген менин өзүмдүн жекече оюм. Анан бир чети могу делегаттар шайлап атпайлыкпы, бул дагы келечекте да жергиликтүү айткым келет, жергиликтүү бийликке иш алып барууга бир жеңилдик түшүп берет. Себеп дегенде ошол эле айыл өкмөт башчысына эртең чогулуш кылганда анткени өзүнчө ошо аймактын округдун бир жаңы лидерлери пайда болуп калат да. Эртең иш алып барганга да бул да ушуну жана эле курултайга пайдаланбай, кийинки дагы айылдын өнүгүшүнө иш алып кете турган бир жакшы бир лидерлер алып чыгат деген ойдомун да. Айылга баягы кайдыгерге карабайм, ошо айыл аймактын өнүгүшүнө мен чын дил менен жардам берем, салымын кошом, жардам берем деген жарандар чыгат болуш керек деген ойдомун да. Ошо мисалы үчүн бардык эле адам ошол республикалык деңгээлдеги элдик курултайга баргысы келет да. Ошол иш-чарага катышып, мындай бир өзүнүн үнүн угузуп калайын деген баягы ойдо турган болуш керек. Баягы жергиликтүү делегаттарды тандоодо ушул жагдайдан алганда бир тартип кандай болот экен да? Мисалы үчүн ошол сиздер ошол 40 делегатты Кара Суу айылдык кеңешинин мисалында ошо 40 делегат тандайсыздар. Ушул жагдайдан алганда ошо 40 делегатты тандоонун тартиби же болбосо ошолордун мындай бир тандоону уюштуруп өткөрүүдөгү абал мындай суроо жаратпайбы? Жок, ал жагында суроо жаратпайт. Бирок жана сиз айткандай, жогоруда айтып кеткендей, мен барам дегендер кудайга шүгүр болуп атат. Бирок ошонун ичинен дагы эл өзү тандоо алып чыгыш керек да. Мисалы биз айылга аралашып, сен барышың керек, сен калышың керек дегенден алып жолбойбуз да, жакындабайбыз да. Биздин максат ошо элди чогултуп туура түшүнүп берүү, элди ошо жана 40 өкүлдү чогултуп, ошон үчүн 2 адамды шайлап үйрөнтүүгө биз туура маалымат берип, ошону чогултуп берүү максатыбызчы. Анан бул жерден мен барам деген бар эле барганга болбойт. Ошол 40 адамдын ичинен дагы 2 делегатты республикалык курултайга, элдик курултайга жөнөтүүнүн тартиби кандай, Адилет Айдарбекович? Бул да жакшы суроо. Берден мен басып өлүп кетсем, ошол 2 делегат шайлоодо ошо айылдын ынтымагы да ошол жерден көрүнөт эми. Анткени мен айтайын дегеним, сөзүңүзгө аралчы, бүгүнкү күндө биз жергиликтүү кеңештердин сессияларын көрүп жүрөбүз. Ошол депутаттардын жыйындарын көрүп жүрөбүз. Мындай бир пикир келишпестик айрым учурда чегинен ашып кеткен учур болот. Анан бул жагдайдан алганда ошо 40 делегаттын ичинен 2 делегатты тандап алуунун мындай тиешелүү тартиби бар да. Бар. Ошол тартип жөнүндө да мындай маалымат бериңиз. Ошо жобого ылайык жана жогоруда айтып кетпедимби? 6 эле маселе коюлат. Ашык да коюлбайт, кем да коюлбайт. Ошо биринчи эсептөө комиссиясын шайлоо, катчылыкты шайлоо, жана улуу төрага биринчи эң улуу салып барганын төрага шайлоо, көйгөйлөр таандап чыгуу, ушуга окшош маселелер. Ошондо биринчи жанагы улуу төрага чыкканда 2 маселе коюлат да. Ошо эсептөө комиссиясы, катчылыкты. Ошо эсептөө комиссиясында берде жана 2 делегатты шайлоодо дагы жумшак рейтинг каралган. Биринчи ошо ар бир эң биринчи шайлоо болгондо ошо 40 арасында өзүн өзү көрсөтүп алат. Жанындагы башка бирөөнү сунуштай алат. Бул жумшак рейтинг менен өтөт да. Ошонун арасынан көпчүлүк добуш алгандар кайра экинчи добушка коюлат. Анан барып аягында калган жана көпчүлүк добуш алгандар анан катары менен 4 делегат шайлап алат да. Биринчи, экинчиси основной болуп, үчүнчү, төртүнчүсү бул резервке турат. Анткени себеп дегенде баягы ошол күнү, бара турган күнү ал киши бошоп алышы мүмкүн. Түрдүү себептер менен барып алышы үчүн резервке катары дагы киши кете берет. Ошон үчүн жанагы мен делегаттар мен барам деген адамдар өзүнүн элдин астынан жоопкерчилик алып аткандан кийин ошону туура так маалымат берүү, мисалы үчүн соттолбогондугу тууралуу негизги маалыматтар. Анан мен барышын эле амалын издеп, мен соттолгон эмес деп, анан элин дагы жерин дагы уят кылуу бул өтө жаман нерсе. Ошол чоң айыл аймактан, чоң айылдан ошол жакшы бир өзүн туура алып жүргөн, жакшы бир кадырлуу бактуу адам чыкпай калды, ошо айылды уят карабаш керек. Анан берден дагы басып өлүп кетишин ошо айылдын ынтымагынан эле көрүш керек ушул. Анткени өзү эле көрүнүп калат. Себеп дегенде ал жерде жалпы 3 маселени көрсөтүп, ошону туура так жеткизип, ошол айылдын жүзү да анткени ошол айылдын жүзү болуп баратат. Ошол айыл кандай экен эртең ассоциация болот ошол 2 делегат менен. Анан берден эми ынтымак менен жакшы чечип алат деген ниеттебиз, бирок эми талаш тартыш болбой коюп болуш керек. Болот анткени себеп дегенде жана 40-50 тең ошо мен деп келаткандар арасында мен да башым керек, мен туура жетсем катышышым керек деп. Бирок ошо 40 ичинен да бир жакшы лидерлер чыгат деген
ойдобуз. Ырысбек мырза, мына жогоруда ошо делегаттарга коюлуучу талаптардан учкай айтып кеттик да, ошону биздин ушу аймактардагы элибиз билеби? Ушу делегаттарга коюлуучу кандай адам делегат болуп шайлана алат? Ушул талаптарды мындай кабары барбы? Эми мен жалпы Талас областына жооп бере албайм, Талас районуна да жооп бере албайм. Ошо сиздердин мисалда. Биздин Когой айылында Кудай буйруса билет түшүндүрүү иштери алып барылып бүттү уже. Кудай буйруса аябай эле мээнет кылдык. Бизде ошо жана айтып кеткендей активный балдар көп, жаштар особенно. Ошо азыр эң жакшысы WhatsApp группалар бар, ар бир поколенияныка. Азыр 6-7 класс кыздар балдардын дагы негизи WhatsApp'та группалар бар. Бирок биз ошо 18 жаштан өйдө ар бир поколенияга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, таркатып буйруса жакшы иштерди алып бардык. Эл дайын деп ойлойм Когой эли. Өзүңүздөр билгендей, ошо шайланган делегаттар дагы ошо тиешелүү анкеталык баягы маалыматтары менен элдик курултайдын катчылыгына жөнөтүлгөндөн кийин дагы баягы тиешелүү текшерүүдөн өтөт экен да. Анан ушул жагдайдан алганда Байызбек мырза, биздин ошо делегаттарыбыз өздөрүнө коюлуучу талаптардан кабары барбы? Албетте, толук маалыматтар бергенбиз. Бул жерден жогоруда көрсөтүлгөн Кимдер делегат болуп шайлана алат? Жашы 18ден жогорулар болуш керек. Жана дагы ошол башка өлкөнүн жараны болбош керек. Соттолбогон болуш керек. Соттолбогон дагы убактында бүткөн срокто болуш керек. Жана дагы ошол айылдын пропискасына катталган жарандар болуш керек да, бара тургандарчы. Анан бул жөнүндө биз толук маалыматтарды бердик. Бара тургандардын ошол кандай адамдар бара алат, кандай критерийлер коюлган, кандай талаптарга жооп берген адамдар бара алат, ошол жөнүндө толук маалыматтар берилген. Кудай буйруса биздин айылыбыздын эли ынтымактуу, баардыгы ошого талапка жооп бере турган, ошол курултайга баруучу негизги критерийлерге туура келе турган адамдар Кудай буйруса ошол жыйынга катышууга даяр. Кудай буйруса анын ичинен дагы ушул эки өкүлдү кандан кийинки мамлекеттик жактан текшерүүнү алып өтүшүрөт. Ошол эле мезгилде эл болгондойн түрдүү мындай бир пикирлер болушу мүмкүн да, Адилет мырза. Баягы жок, сен ошол курултайда биздин көйгөйдү көтөрө албай калдың, айта албай калдың, биз болсо ушуну айтып жеткирмекпиз деген да баягы пикирлер айтылышы мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде ушу делегаттардын баягы жоопкерчилиги, мындай бир жазылбаган же болбосо айтылбаган мындай жоопкерчилик деле турат го ал делегаттарда. Ушул жагынан сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым боюнча азыр республикалык өтүүчү курултайдын регламенти иштелип чыгып элек. Божомолдор болуп атат, ошо бир райондон 2 өкүл же 1 өкүл сөзсүз түрдө камтылыш керек, ойнаш керек деп. Бирок берден ошо түшүндүрүп кетчү нерсе жагдай микрофонго тийсе дагы, тийбесе дагы көйгөй толук жетет да. Себептен жана протокол көйгөй айтылып атат. Болгону элдин астында ошо барган делегаттын жоопкерчилиги. Ооба мен силердин көйгөйүңөрдү жеткизем, мен туура жеткизе алам, жеткиликтүү жеткизе алам деп барып алып, баргандан кийин өзүнүн жеке көйгөйүнө өтүп кетпеш керек кызыкчылыгына. Себеп дегенде баа билесиз, кыргызда колго микрофон тийгенде өзүнүн жекече кызыкчылыгын айтыш мүмкүн, болгон бир бийлик өкүлүнүн арманын айтыш мүмкүн. Ал анда элдин жана шайланып барган бир үмүтүн өчүрүп коет ошо делегат эле. Ошон үчүн баратканда ошо делегаттар, ошо жана 40-50 делегат наказды жакшылап берип, сен биздин айылды уят кылба, сен ушул көйгөйдөн чыга албайсың, биздин көз карашыбызда көйгөй ушул, биз чогулуп чечтик деп жоопкерчилик бериш керек. Эртең ошол жараныбыз эле кайра өз айылына келет. Өзү бул 40-50 адамдан 2 делегат шайланып чыгуу деле маселеси жөн жерден чыкпаса керек. Ошол айылда өзүнүн бир кадыры бар, туура сүйлөгөн, калыстыкты талашкан, калыс жүргөн, түз баскан жаранды шайлап берип кош керек. Анткени элибиз бизди өзгөчө кыргыз элинде бул калыстыкты туу туткан элибиз. Ошон үчүн кыргыз элинде чыгарып бергенден кийин ал барган жараныбыз деле бир ойлорго азгырылып, бир башкача нерсеге барбайт окшойт. Жана жогоруда айтып берип соттолбогондугу деп. Ушул убакта жумуш эми иш козголбогондугу деп. Бул эми жалпы конституциялык талаптар, муну эч ким өзгөрткөн эмес. Баягы соттолугу бар жаран бир кандайдыр бир мыйзамга карама каршы иш кылды деген адам түшүндүрөт. Анан ошон үчүн ал мыйзамга карама каршы өзүнүн жеке кызыкчылыгын айтып жүрүшү мүмкүн деген божомолдор бар. Ошон үчүн калыстык сүйгөн эл болгондон кийин бир жакшы адамдар барат деген толук ишенем.
Бүгүнкү күндө мына азыр 15-нен 25-не чейин ушу жергиликтүү делегаттар тандоо боюнча жыйындар өткөрүлүп, анан 5-ноябрда биз элдик курултайга, республикалык элдик курултайга делегаттарды тандайбыз. Бул жалпы ушул шартта да маалымат бере кетсеңиз да. Ушул жөнүндө эгер жаңылыштар болуп атат, эми анча-мынча айыл өкмөттөрдүн атын атап ойлогойм, баягы керки айыл өкмөттөр 15-не чейин да делегаттар шайлап жүргендер бар. Жумуштан шашып эртерээк бүтүрүп коелу деген ой болду окшойт. Бирок бул календар план эч кандай бузулбаш керек. 15-тен 23-не чейин, 15-тен 23-не чейин жергиликтүү делегаттар шайланыш керек. Себеп дегенде, жана жогоруда айтып кетпедимби, ал сөзсүз прописка болуш керек эмес, прописка маселеси каралган эмес. Себеп дегенде ошол жаран мен Бишкекте жашап, четте жашап, мен ошого делегат болуп шайланышым керек, айылга барышым керек деп жүрсө, калып кетпеш керек да. 5-ноябрь күнү боюнча, 4-ноябрда эмес, 6-ноябрь күнү эмес, именно 5-ноябрь күнү бардык республика боюнча ошол күнү делегат шайлоо өтүш керек. Ошону жергиликтүү бийлик толук уюштуруп бериш керек. Өтүүчү жайын, жылуулугуна чейин көңүл буруп карап, микрофон бардык ошо жергиликтүү бийликте. Анан колдон келсе биз айтып атабыз, айыл өкмөт башлары ошо ичине катышпай эле койгула. Сырттан эле байкоочулук карап турула. Анан кийин дагы мындай суроо болуп атат. Ошо 50 адам отуруп шайлап коебу же дагы да башка жарандар кирсе болобу? Байкоочу кишилер кирсе болобу деп. Биз жок, толук карама каршыбыз киргенге. Себептен ошону жанагы аймактардан, округтардан 2 делегат шайлап берген. Себеп дегенде баары билебиз. Бир адам ушундай бир жакшы бир желаниясы болушу мүмкүн. Мен ошо сөз кандай болсун барышым керек деп, ал өзүнүн тарапташтарын ээрчитип келиш мүмкүн. Туугандарын, досторун, классташтарын ээрчитип келип алып, эгерде мен өтпөй калсам ызы чуу чыгарасыңар, же болбосо кыйкырып жүрөйүн деп коштоп турасыңар деген таризде. Ошон үчүн жанагы эл шайлап берген делегаттар эле өздөрү отуруп эле, өздөрү чечкен жакшы, ошондо калсып болот деп эсептейбиз. Эч ким арге башка айыл кеңешинин төрагасы да жөнүндө мына байкоочу катаркаштуулук бирок мындай колдон келсе аралашпай эле өздөрүнө коюп берүүнү талап кылып жатабыз биз. Элдин өз колуна салып бересиздер. Өз колуна. Анан болгондо биздин максат ошо бара турган адамдардын, даже мына бүгүнкү күндө айтып атат, ушу баруучу финанс маселеси да чечилген экен. Ошо республикалык курултай өткөзүүчү тараптан каралып атат. Биздин жергиликтүү бийликтин болгон бара турган транспортун эле таап берип коюу. Ата командировочный жол кирээ расходдордун, жатаканалардын ошо бар маселеси Бишкектен президентский аппараттан чечиле турган болду. Сөзүбүздүн соңунда мына биздин убактыбыз да аяктап баратат. Биз ошол элдик курултайды өткөрүүдө мындай бир байкоочу, сунуш берүүчү орган катары мындай элдин үнүн угуза турган жагдайда мындай бир мүмкүнчүлүк берилип жатат да. Анан бүгүнкү күндө ушул элдик курултайды мындай бир жакшынакай өз деңгээлинде өткөрүп алуунун алкагында ушу жергиликтүү телекөрүүчүлөргө, жергиликтүү калкка бир айта турган кеп кеңеш сунушуңуздар болсо, алгач Байызбек мырза сизден баштасак. Рахмат. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы кыргыз элибизге президент тынччылык, аманчылык, бакуаттуулук, мамлекетибиз гүлдөп өсүшүнө, жана ошо элибизде стабилдүүлүк болушуна чын ниеттен каалап келет элем. Анын ичинде да мына биздин тарыхыбызда биринчи жолу ушул республикалык деңгээлде курултай чоң масштабта өткөн жатат. Ошол курултайга жалпы мынакей бүт кыргыз элинин активдүү катышып берүүсүн чакырып кетмекчимин. Анын ичинен ушул жер аймактан баргычы делегаттарга, өкүлдөргө ийгилик менен кошо ошол жеринде боло турган көйгөйлүү маселелерди чечип келүүсүнө жана ошону толук кандуу үн угузуп жана элдин арасында дагы ушундай өзүнүн салымын кошууга чакырып кетмекчимин. Баарыңыздарга ийгилик, Кудай буйрса курултай самыйдан тынчтыкта жакшы ийгилик менен өткөрүшүнө чын жүрөктөн тилектешпиз. Адилет Айдарбекович. Мен эле учурдан пайдаланып жалпы элибизге ынтымак каалайм. Бул эми ынтымактын белгиси курултай болуп атса керек. Ошол жергиликтүү бийликтин милдети маалыматты туура так өз убагында жеткизүү, жалпы элдин активдүү катышып берип коюусу кайдыгер карабай. Биздин акыркы күндө жарандарыбыз өнөкөт болуп калды. Биз барган эмне чечилмек эле, качан чечилип жүрчү эле деп эле кайдыгер карап, ошо маалымат жетпеген барбаганын аркасынан соц тармактарда туура эмес комментарийлер, туура эмес ойлор бөлүшүп атат. Ошон үчүн оюн жеринен так барып айтса, көбүнчө биз азыр соц тармак карап атабыз, ошо чогулушка катышпагандар, барбагандар, диванный эксперт деген бир өзүнчө лакап коюшуп алды. Ошол адамдар болбостон активдүү катышып, айылдын көйгөйүн туура айта турган жакшы делегаттарды ынтымакта чечип алуусуна мен тилектешмин.
Ырысбек мырза. Мен учурдан пайдаланып кыргыз элине чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Биз акыркы өткөн коронавирус баткенибиз көрсөттү да кандай ынтымакта экенибизди. Эми курултайыбызды да ушундай ынтымакта өткөрүп алайлы. Бардык телекөрүүчүлөрдү чакырып кетет элем. Курултайга активно катышып, маселелерди кабыргасынан коюп, Кудай буюрса президентибиз угамдап атат. Биз ошону туура айтып жеткиргенди билейик. Баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат сіздерге. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктадык. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.